Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Кремль Владимир Путин менен Дональд Трамп качан жолугушу мүмкүн экенин айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин менен АКШ лидери Дональд Трамп февралдын аягына чейин же андан кечирээк жолугушуусу мүмкүн. Бул тууралуу Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттерге билдирди. Песковдун айтымында Трамп менен Путиндин жолугушуусу Орусиянын тышкы иштер министрлиги аркылуу белгилүү даярдыктарды талап кылат. Ал ошондой эле Путин АКШ Украина боюнча кимди дайындаганына жараша Орусиядагы өз өкүлүн дайындай турганын айтты. Биринчиден, америкалык тарап Украина боюнча биз менен ким сүйлөшөрүн айтат. Америка тарап өз адамын бергенден кийин ага жараша президентибиз биздин өкүлүбүз ким болорун чечет, деди Песков. Дональд Трамп бир күн мурун Владимир Путин менен февралдын аягына чейин жолугушушу мүмкүн экенин айткан. Орусия президентинин жардамчысы Юрий Ушаков 18 февралда Путин менен Трамптын жолугушуусу кийинки жумада, башкача айтканда 24 февралдан 2 мартка чейинки аралыкта өтүшү мүмкүн деп билдирди. Владимир Путин тонналаган мазут ташып бара жатып деңизге чөгүп кеткен танкерлер боюнча билдирүү жасады. Кара деңизде чөгүп кеткен орусиялык танкерлерди тез арада көтөрүү керек. Бул тууралуу орус президенти Владимир Путин өкмөт мүчөлөрү менен жолугушууда билдирди. Эмне үчүн алар ошол жерде жатат? Ал жерде тешиктер пайда болушун күтүп жатасыңарбы? Биз деңиздин түбүндө жаткан кемелерди кантип көтөрөбүз деп ойлонушубуз керек, деди орус лидери. 2024 жылдын 15 декабрында 9000 тоннадан ашык мазут ташып бара жаткан Волгонефть 212 жана Волгонефть 239 танкерлери Кара деңизге чөгүп кеткен. Кырсыктын натыйжасында мунай продуктыларынын бир бөлүгү Кара деңизге жайылып, андан соң Анапа, Темрюк аймагы жана Крымдын пляждарына жайылган. Учурда деңиздин түбүндө 4-5 миң тоннага жакын мазут калганы айтылууда. УКМК Бишкекте сот аткаруучуларды жыйында отурган жеринен кармап кетти. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун 2 сот аткаруучусу жемкорлукка шектелип кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат борбору кабарлап, коррупциялык схемага бөгөт коюлганын билдирди. Маалымдалгандай, сот аткаруучулар жеке кызыкчылыктарын көздөп, жарандардан опузалап, акча талап кылышкан. Алар жарандык талаш тартыштарды кароонун жыйынтыгы боюнча сот чечимин создуктуруп, аларга мыйзамсыз акчалай сыйлык берилмейинче өздөрүнүн функционалдык милдеттерин аткарышкан эмес. Шектүүлөргө карата 18 февралда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу негизинде кылмыш иши козголгон. Алар жыйында отурган жеринен кармалып, учурда УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Учурда аталган мыйзамсыз аракеттерге тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо, жоопкерчиликке тартуу боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары улантылууда. Белгилей кетсек, кечээ 18 февралда УКМК Ленин райондук сотунун судьясын пара алуу фактысы менен кармалганын айткан. Ош шаарында Орусиянын 22 жаштагы жараны кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерлери Instagram жана TikTok социалдык тармактарында фейк аккаунт аркылуу террористтик уюмдарга тийиштүү болгон материалдар таратылып жатканын аныкташкан. Бул боюнча тийиштүү экспертиза дайындалып, материалдар өлкө аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Ирак, Шам ислам мамлекети террористтик уюмуна таандык экенлиги такталган. Факты боюнча экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу негизинде кылмыш иши козголгон. Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. УКМК Бишкекте жогорку окуу жайлардын окутуучуларына иш козгоду. Бишкектеги Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин билим берүү ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу 19 февралда УКМКдан билдирди. Маалыматка ылайык, текшерүү иш-чаралардын жүрүшүндө жогорку окуу жайлардын айрым окутуучулары финансылык пайда табуу максатында окуу мезгилинде Кыргызстандын чегинен тышкары жүргөн чет өлкөлүк студенттерге акчалай сыйлык үчүн экзамендик журналдарына жана башка тийиштүү кагаздарга тиешелүү бааларды коюп беришкен. Аталган факты боюнча кызматтык жасалмачылык менен кылмыш иши козголду. Учурда аталган жогорку окуу жайлардын окутуучулары эч жакка кетпөө жөнүндө тил кат алынып, ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
АКШ Орусияга каршы санкцияларды токтотсо, Евробиримдик кандай кадамга барары айтылды. Орусияга каршы санкцияларды Америка Кошмо Штаттары алса, Евробиримдик кандай кадамга барбайт. Мындай билдирүүнү Евробиримдиктин экономика боюнча комиссары Валдис Домбровских Брюсселде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтканын чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, атка минердин басылмалар эгерде АКШ Орусияга каршы санкцияларды Украинадагы ок атышууну токтотуу үчүн алып алса, Брюссель өзүнүн санкция саясатын жүргүзөбү деген суроого жооп берди. АКШнын жаңы администрациясынын саясатын эске алуу менен Евробиримдик өзүнүн коопсуздук маселелерин өз колуна алышы керек. Бул санкциялык саясатка да тиешелүү. Учурда 16-пакет боюнча иштер жүрүп жатканын билесиздер деп жооп берди Домбровских. Ал ортодо The Economist журналы Украинадагы кырдаал жөнгө салынса, Европа орус газын ири өлчөмдө сатып алууну кайра баштоону көздөп жатканын жазган. Бул тууралуу сүйлөшүүлөрдө Европадагы акыркы 3 жылдагы эң суук кыш жана башка факторлор күчөткөнүн белгилеген басылмалар.